Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы, Кыргызбайдын катталуучулары. Миллион кыргыз Москвада жүргөн болсо, Россияда миллион тагдыры болот экен. Бүгүн өтө өкүнүчтүү кабар менен сиздерге чыгып турам. Бир эжебиз тууралуу видео болот. Бул эжебиз ошо эл катары Москвага эмгектенип келип, биринчи жашоосу болбой калып, бул жактан бир бала менен таанышып, өзү менен тең экен. Анан Кыргызстанда ал баланын үй бүлөсү бар экен эле. Аны эч кимге айтпай жашырып, кадимкидей нике окутуп, ушул кадимкидей үйлөнүшкөн экен. Анан 4 айлык боюнда болгондо баягы бала таштап кетип калыптыр. Кыскасы, өтө өкүнүчтүү. Мындай случай Москвада көп эле кездешет. Көптөн бери жүргөн адамдар көп эле жагдайларды угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Анан бул жолдошу менен жашаган квартирадан хозяинден толук маалыматты алдым. Кыргызбы, ким деп. Ошол 4 айлык боюнда болгонун таштап кетиптир. Кыргыз экен. Үй бүлөсү бар экен. Бул эже ошол турмуш куруп атканда үй бүлөм жок деп үйлөнгөн экен. Ошол кийин билдим дейт эже. Мен сурадым да, эмнеге билип туруп тийип аласыз, же экинчи кыл балам дегенден кийин алып кетпейби? Мындай убакта сизди таштап кетпейди. Бул эжени ошол хозяины багып келип аттыр. 16-сына чейин квартплатаны уже төлөп коюптур. Жеген нанына башкасын ошол эжелер не жасаса берип, колдон келишинче жардам көргөзүп аттыр. Алла ыраазы болсун. Ошого эми бул эже иштеген жеринен тыйынын алган экен. Ал тыйынга билет алыптыр, сразу эле билет алган экен. Муну учурбай коюптур. Ошого бул эженин учету да жок экен. Азыр поликлиникаларда, клиникаларда тааныштар көп бизде. Чалып сурадым полный. Эч жерде учету жок болсо да скорый чакырса келип алып кетет, төрөтөт депчи. Кыскасын айтканда, Кыргызстанга салып иш керек болуп атат. Кече келсем, эженин эч кандай Сбербанкы жок экен. Бүгүн Алла ыраазы болсун, бул кошуну домдо бир кыргыз оронгон эжебиз бар экен. Ал эже дагы келип калды, сүйлөшүп отурганбыз. Ал эже келип бүгүн жетелеп алып барып Сбербанк карта ачтырды. Чтобы бардыгы ак болсун, таза болсун деп өзүмдөн айттым. Мен карта номерлерин койбоймун, өзүңүздүкүн коебуз депчи. Карта номерлери ачылды. Эженин карта номерини мен комментарийга коюп койдум, туугандар. Чтобы бул эжеге где-то бир 120 миң, 100 миңдей акча жетет. Роддомдон чыгарабыз, Кудай кааласа, мен аны тартамын. Жүзүнө тартпай эле коелук, эми ушундай жагдай болуп калыптыр. Эми кичине тыйынды деп бул эжебиздин намысына, башкасына ютубка чыгарып уят кылгым келбеди, ачыгы. Азыр мен жүзүнө тартпастан мындай көргөзөм сиздерге, туугандар. Гүлзат К деп чыгат. Комментарийга мен карта номерлери коюп койгонмун. 120 миң акча топтолгондо мен комментариядан карта номерлери өчүрөм, туугандар. Чтобы бул нерсе бизнес болуп кетпеш керек. Билетин алып Кыргызстанга салып беребиз, Кудай кааласа. Эми нар жагын эптешип, эми тагдыр эмне болот билбейм. Кыскасы, өтө уят. Мындай кылып орто жолдо таштап кетип төрөйүн дегенде өтө уят. Өтө уят. Мен не дейиштен билбейм, ачыгы. Ошол туугандар, буга чейин көптөгөн нерселерге жардам берип келдиңиздер. Кыргыз биримдигибиз аябай күчтүү. Бул эжени мен көчөдө калтыргым келбеди. Ушундай көңүл кош караган жокмун. Кече келип квартплатаны бергенмин, 6 миң рубль. 16-сынан биягы 22-синде коюп бериптир врачтар. 22-сине чейинкини хозяины коюп берди, мейли менден жардам болсун деп. Мына ушундай туугандар, колдон келишинче группадан группа таратып, лайк басып, ал баланы толук маалыматын атын айтпай эле коеюн. Бул эжеден кетип атып 200 миң рубльдин алып качыптыр. Кыскасын айтканда, номерлерин өчүрүптүр, сүрөттөрүн өчүрүптүр, дос туган тааныштарынын полный номерлерин өчүрүп, кыскасы өтө пыкталык менен кылыптыр. Акыретте жооп берет барында, аты жөнүн деле айтпай эле коеюн. Кыскасы ушундай туугандар. Орто жолдо мындай айтканда акчасын алып пайдаланып, курсагын тогозуп, кийимин жуудуруп, тамак ашын кылдырып жүрүп, таксиде иштейт экен эле Кыргызстанга тай бериптир. Уят. Мына эже төрөйүн деп калган. Бери мындай карап коесузбу, эже жүзүңүз тарткан жокмун. Мына эженин айкүнү жетишип калган, туугандар. Көрсөң ыйлайсың. Бооруң ооруйт. Эже араң басып калыптыр. Алла ыраазы болсун, бул кошуна оронгон эжебизден Алла ыраазы болсун, келип правданы кылып берип, 1000 рубль акча бериптир колго. Кыргызстанга барып кичине тирикилигин кылып кеткени, кичине бир тыйын топтоп берелик, туугандар. Көңүлдөн чыгарып акчалай жардам берип коюңуздар.
атайын өзүмдүн картамды койбостон болсо мен түн эле тартып кетет элем. Шектүү нерсеге аралашып калбайын, бирөөнүн бир тыйыны мага керек эмес. Бул байкыдан бир сом акча мага түшпөйт, ошондон силер туура түшүнүңүздөр. Просто жардам, ыхсан кылып калуу, колдон келген бир ишибизди кылып калуу, бул 2 күндүк жакшы кыска өмүрдө. Мына ушундай туугандар. Аманда туруңуздар, кыргызбайга катталыңыздар. Колдон келишинче кыргызбай элдин кызматына боло бермекчи. Дагында болсо Москвада болуп аткан нерселерди чыгарып турамын. Бизде ошол 80%дан ашуу ушул Москва жергесине көрөт. Эгер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, адам таппай жүргөндөр болсо, мен Сүйүн агам сунуштаймын. Келгенден кийин 3 ай коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан баздан текшербет. Анан Москвада жүрөбүз, топтолуп калган жүктөр болгон болсо туугандар, мен ушул агамдардын номерлерин коюп койгонмун. Сүйүн кирди чыкты деп койдум, бияка ошол жүк деп коюп койдум. Кеңири чалсаңыздар болот. Кандай көлөмдөгү жүктөрдү болсо дагы Кыргызстанга алып барып, Ысык көлдөн баштап Лейлекке чейин жеткирип берет үйлөрүңүзгө. Рахмат туугандар. Келерки видеодон көрүшкөнчө каналга катталыңыздар. Тынччылык аманчылык боло берсин.